Кутмандуу күнүңүздөр менен ардактуу радио угармандар, Санжира радиосунун толкунунда Жаргылчак программасынын жума күнгү чыгарылышы Төз абодо. Кызматта Каныкей Бозгунова, саламатсыздарбы? Бүгүнкү уктуруубузда жогорку кеңеш 2 күн өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев жетектеген аткаруу бийлигинин өткөн жылкы иштери боюнча отчетун угуп, кечээ ал эл өкүлдөрү өкмөттүн 2018 жылкы ишине жалпы жонунан канааттандырарлык деген баасын берди. Албетте анда өкмөттүн ишине ичи чыкпагандар, ар кандай сын пикирлерди айткандар дагы болду. Бүгүнкү жаргылчакта өкмөттүн 1 жылдык ишиндеги артыкчылыктар жана кемчиликтерди талкууламакчыбыз. Коомдук пикир жаратуу үчүн сиздерден дагы олуттуу ой пикир жана меймандарыбызга суроолорду күтөбүз. 57-77-98 сандары төз байланыш үчүн кызмат кылууда. Ал эми бүгүнкү студиябыздын меймандары Жогорку кеңештин Ата Мекен фракциясынан депутат Каныбек Иманалиев, ошондой эле экономист Кубаныч Чороев бар. Саламатсыздарбы, студиябызга кош келипсиздер. Арбаңыздар. Угармандарга айта кетели, биздин уктурууну азыркы учурда Санжира радиосунун Facebook'тагы баракчасынан түз көрө аласыз. Анда сырткары Санжиранын YouTube каналына дагы жазылып, бардык эфирге чыгып жаткан биздин берүүлөрүбүздүн видео вариантын дал ошол жактан көрсөңүз болот. Ал эми биз талкуулай турган тема боюнча айта турган ой пикир же сурооңуз болсо 57-77-98 сандары аркылуу байланышка чыксаңыздар болот. Жогоруда айткандай, жогорку кеңеш өкмөттүн 2018 жылдагы ишин канааттандырарлык деп баалады. Парламентте 103 депутат макул, бир депутат тактап айтканда Исхак Масалиев каршы добушун берди. Бирок парламенттеги Ата Мекен фракциясынын депутаттары бардык дээрлик бардык депутаттары добуш бербепсиздер. Каныбек ага эмне себептен? Биз былтыр өкмөт бекип атканда колдоп бергенбиз. Биз мындан мурунку премьер-министр Сапар Исаковго да каршы чыкканбыз. Экинчи, 1 жылдын ичинде өзү кайсы гана өлкөдө болбосун өкмөттүн ишине баа бере турган бир 6-7 критерий бар. Стандарт критерийлер бар да. Алар кайсылар? Биринчиден бюджеттин аткарылышы, экинчи ички дүң продукция, үчүнчү жумуссуздук, төртүнчү инфляция, бешинчи содадагы сальдо, алтынчы инвестициянын келиши, жетинчи жумуссуздук. Ошонун жетөөнүн салыштырганда инфляция гана азыраак болду, 1,5%. Калган баары минус. Аны биз ошого такыр канааттандырарлык эмес дейин десек, баары өкмөт иштеп аткан сыяктуу. Канааттандырарлык десек, анда биз элге калп айтып койгон болобуз. Ошон үчүн кечээ менин сөзүмдө, Садык Шерниязовдун сөзүндө ошолор негиздүү айтылды окшойт деп ойлойбуз. Биздин партиянын фракциянын позициясы калыс болдук. Каршы пикир биз аны сөз жүзүндө айттык. Кайсы багыттардагы биздин конструктивдүү кемчиликтерин айттык. Биз ошону оңойтукка деген да үмүтүбүз бар. Кайсы жагдайларга басым жасап, эмне себептен неге карап баягы өкмөттүн иши канааттандырарлык деп табылды анда? Эми ал коалиция көпчүлүктө каралган экен. Эми таптакыр эле жаман деп айтканда болбойт. Мурунку өкмөткө караганда мындай бир стабилдүү иштегендей болду. Ар кандай ыз учуудан алысыраак болду. Эң өкүнүчтүүсү ушул өкмөттүн тушунда бир эле эл аралык деңгээлдеги тендер болуп, ал дагы чоң коррупциялык ыз чуу менен өткөн өкүнүчтүү. Эми ал коалициялык көпчүлүккө бериш керек. Бизде кээде ушундай бар да. Мисалы үчүн азыркы премьер-министр менен адамгерчилик деңгээлди мен абдан жакшы мамиледем. Кыргыздын мыкты жигити, таза, түз жүрөт деп ойлойм. Бирок менин мамлекетке болгон мамилем менен ага болгон мамилемди алмаштырбашым керек да. Кээде болсо өңдү көстө жүзтайды дейт. Кээде жөн эле сыйлап добуш берип коет. Биздин Ата Мекен фракциясынын позициясы жанагындай. Кубан мырза, өкмөттүн 1 жылда аткарган иштери парламенттин берген баасына татыктуу элеби? Эми маселе мындай турат да, биз дүйнөлүк практикада негизинен ошол парламент өзү бекитип берген өкмөттү ошол коалиция өзү мындай колдоп коргойт да негизиненчи, эгерде анын бир жакшы оппозициясы болсочу. Анан бүгүнкү күндө албетте мындай парламентте өтө чоң сын пикирлер анчалык мындай концептуалдуу деңгээлде эмес да. Анан эгерде өкмөттүн жумушун айтсак,
бул жерде мен эки тараптан карайт элем да. Мисалы өкмөт кандай иштеди, анан кандай деңгээлде иштеп атат дегенчи. Мисалы кандай иштеди десек, албетте аракеттери бар да. Ар бир эле өкмөт мүчөнүн аракеттери бар эмне кылып аткан. Бирок кандай деңгээлде дегенде биз ошол жерде мындай балловый система коюп койсок деле болот да. Мисалы 1ден 10го чейин болсо мен 6 балл берет элем да, эгерде ушундай оценка болсо. Анан Каныбек Капашович айтып бергендей, анча мынча критерийлер бар да. Мен өзүм экономист катары мындай эсептейм да. Мен ушу акча саясат боюнча көбүнчө адистигим ошол жактан да. Анан дүйнөдө ушул өлкөнүн экономикасынын өнүгүүсү боюнча суроолор келгенде, мисалы Америкада ошол ФРС деп коебуз, ошолордун борбордук банкынын башчысын чакырып алып, ошолор менен сүйлөшөт да. Анткени экономикалык саясатты ошол борбордук банкы аныктайт да. Европада болсо Европейский центральный банк, ЕЦБ дейт, алар аныктайт да. Негизи экономиканын башкаруунун ачкычы ошол улуттук банктарда болот да. Акча каерден чыкса, ошол жакта да акча саясатын жүргүзгөн. Тилекке каршы бизде ушу 27 жылдан бери экономиканы биз ойлойбуз, экономика өкмөттүн ишинен көз каранды депчи. Бирок мен айтар элем, экономикага өкмөттүн таасири 20% да. Бирок өкмөттүн мындай программалары эгерде улуттук банкка, биздин улуттук банкка таасир бербесе, ал улуттук банк өзүнчө мамлекет болуп өзү менен өзү жашай берсе, бул мамлекеттин багы экономикалык келечеги өтө күмөн да. Мен ошол тараптан айткым келет эле да, биздин парламент дагы, өкмөт дагы биздин экономикага таасири 20%, андан ашпайт. Эмне көз каранды экономиканын? Экономиканын өнүгүшү бул биздин акча системасынан көз каранды да. Мисалы Каныбек Капашович айтып атпайбы, баардык критерийлерден баардыгы анча эмес, бир эле инфляция депчи. Эмне үчүн андай болуп атат? Анткени улуттук банк бүгүн бизде акчаны массасын өтө төмөн деңгээлде кармап, экономиканы өнүктүрбөй, бирок баалар төмөн да. Анткени себеби эмне? Талап жок товарларга, услугаларгачы. Талап жок болгондон кийин элдер баасын түшүргөнгө аракет кылат. Мындай жакшы өнүгүп аткан экономикада тескерисинче бир 4-5% инфляция болуп турат. Анткени себеби активдүү акча саясатын жасайт да. Эми мен баа түшүндүрүп айтсам, биздин мындай коэффициент монетизация деп коет экономиканын. Бизде мисалы жүгүртүүдө бир 90 миллиард сомдун массасы эле жүгүрүп турат да. Биздин ички дүң продукциябыз 400 миллиардтан көп. Жакшы экономика бул мындай нормалдуу, эгерде бизде жакшы экономика болсо, анда ВВПбыздын деңгээли канча болсо, ошончо акча жүгүрүп туруш керек эле да. Ошондуктан мен мындай парламентарийлерди дагы, өкмөттү дагы көңүл бурдургум келет эле, ушул акча саясатын оңдоо керек. Анткени жөн эле кыйкырышып, анан өкмөт канчалык түнүгүнү иштебесин, анын экономикага таасири 20%. Демек, жалпы жонунан айтканда, парламент туура эле баа берди өкмөттүн ишине. Мен ойлойм, туура эле. Каныбек агай, жогоруда сиз бир канча критерийлерди айтып өтпөдүңүзбү? Ошо өкмөттүн иши боюнча кечээкүнү парламентте дагы бул тууралуу кененирээк түшүндүрмөлөр менен айтып өттүңүз. Мындай бир жыл ичинде ошо өкмөттүн аткарган иштерин мынтип манжаларыбыз менен санап бергенге болобу? Эми калыстык үчүн баягы аткарган жакшы жактарын, жасаган иштерин дагы. Мындай да Кубан мырзанын айтканына азыр эсе кошулам. Жана өкмөт экономика 20% деп. Акча каяка келет? Акча реформа болгон жер келет. Ошол өкмөт башчысы Пашинян биздин өкмөт башчысынан кечирээк келди. Бирок канча акча келди азыр?
Арменияда 1-январдан баштап эң төмөнкү пенсия 600 евро болду. 5-6 эсе көбөйдү да. Демек, акча реформа болгон жерге кирет. Бизде бир да багытта реформа болгон жок да. Былтырдан баштап дүйнөлүк экономика жанагы дүйнөдө цикличность болуп турат да. Ылдый 9 жыл, 11 жыл, 12 жыл кризис болуп, анан кайра көтөрүлөт. Былтыр дүйнөлүк экономиканын өсүшү 3-6% болду. Бизде 3-5 болду. Биз минус 1% калып калдык. Минустан айдан бери. Бизде 3% экономиканын өсүшү ар бир кыргызстандыктын чөнтөгүнө айына эмес, 1 жылдык эсеп 2800 сом кошулду деген. Былтыр ар бирибиздин үчөөбүздө 100 000 сом болсо, быйыл 103 000 сом болду. 3 000 сом. Ошону сессе болобу? Ал жөн эле былтыркы эле тамак сатып алдык. Тамак кымбаттады, жегем кымбаттады. Анан карапайым эл бай болуп кеткен жок да. 3,5 өсүш кичинекей Кыргызстандын экономикасы үчүн өсүш эмес. Бизде 7-8% гана өсүш эл ошону сезет да. Андай өсүүгө жетиш үчүн реформа кылыш керек да. Эмнени санап бериш керек? Мисалы үчүн Евразияден биз чоң үмүт күттүк эле да. Биз соода саттык экономикасынан өндүрүш экономикасына өтөлү дедик эле. Мурункудай эле экономиканын структурасы 50% бул тейлөө, 17% өндүрүш. Армения эмне болду? Армения бизден 1 жыл кирип, азыр Армениянын Евразиядagi соода көлөмү 41% өстү. Казакстан Евразиядге киргенден кийин бюджетин 151% көбөйттү да. Бизден бүт жагына минус болуп атпайбы? Евразиядын акыркы отчетун окусаңыздар 18-жылга эң көп сын пикир бизге. Биздин менеджмент начар, биздин сертификация начар, биздин ошол жакта өкүлчүлүк начар. Биздин бюджеттен киреше бөлүгү 3 багыттан байланыштуу. Биринчиси салык системасы, экинчиси баж системасы, үчүнчү Евразияден алган үлүшүбүз. Евразияден ала турган үлүшүбүздү ала албай атпайбызбы? Демек, экинчи кыргыз өкмөтүнүн менеджменттик эл аралык процесстерге катышы. Эмдиги жылы Кытай 1 триллион акча бөлүп атат. Анын эң көбү Кытай менен чектеш өлкөлөргө кетет да, 10 чакты. Биздин жалпы чек арабыз 1000 километрден ашык, эң аз ушу коңшу өлкөлөрдөн бизге берип атат. 1 триллион акча. Жаныбызда акча дарыя болуп агып атат. Ошондон кайырмак менен кармаганга кудуретибиз жетпей атпайбы? Дагы 5 жылда 8 триллион акча. Бул инфраструктуралык, корпоративдик, логистикалык проекттерге. Үчүнчү, Орта Азияда биздин гана статус бар, ВСП+ деген. 5000 товарга биз поштачасыз кала алабыз. Такыр болбой калды дегенде, Тажикстан, Казакстан, Өзбекстан товарларын Кыргызстанда жасалган деп сатпайлыбы? Такыр болбой калды дегенде. Себеби биздикилер сертификатка жардам бере албайт, лабораторияга жардам бере албайт өкмөт. Мына бар эбегейсиз мүмкүнчүлүк. 3 жылын өткөрбөйдүк анын да. Пакистанды карасаңыз, мынакей, бизден артта калган Пакистан $5 миллиард Европа өлкөлөрүнүн аякта рынок $500 миллион. $500 миллион. Биз Казакстанга $10 миллион көбөйтө албай атабыз. Бул дүйнөлүк деңгээлдеги рынок. Аякка кирип алсак биз кийин ал рыноктон чыкпайт элек да. Ушундай бир баягы ыза болуп айта турган өкмөттүн өтө эле баягы менеджмент, башкаруу системасынын начардыгынан, өкмөттөгү баягы жоопкерчиликтин начардыгынан анан биз муну баягы дос күйдүрүп айтат дейт. Ошону айтып атабыз да. Доктор Зунаталы, бүгүнкү жаргылчакта өкмөттүн 1 жылдык ишиндеги артыкчылыктар жана кемчиликтерди талкуулап жаткан учурубуз. Студиябыздын меймандары Жогорку Кеңештин Атамекен фракциясынын депутат Каныбек Иманалиев жана экономист Кубанч Ороев бар. Ардактуу радио каармандар, эгерде биз талкуулап жаткан темага кошулам десеңиз, ой пикир айтам десеңиз, 57 77 98 сандарын терсеңиз болот. Бизде байланышта алгачкы каарманыбыз бар. Саламатсызбы? Саламатсызбы, Каныкем, Каныбек Канчарынан. Саламатсыздар, урматтуу конокторго. Суроом бар, кысканан оюм бар да. Мен өзүм партиялаштардын кече өкмөттүн ишине баа бергенине, сын пикир айтканына мен толук колдоймун. Туура кылышты атамекенчилер. Эгерде булар дагы мурдагы эгерде колдоп коюшканды эл түшүнбөйт эле. Кане капашы, рахмат силерге. Биринчиден, экинчиден болсо мен мындай бир суроом бар да. Мен ишенбейм да ушу өкмөттүн же болбосо президенттин жакшы иштеп кетериничи. Себеби даярдык жок. Бизде жанагы акыркы убакта жакшы бир сөз айтылып жүрөт да, парашютисттер дегенчи. Бизде ошондой болуп атат да. Бизде даярдык жок да эч качан. Бир даярданып келип бир өкмөт, даярдык менен келген бир өкмөт жок, такыр эле өз командасы менен. Президент деле ошондой эле да. Ошон үчүн өсүү болбойт бизде. Анан кане капаш, кубамыз айтсаңыздар, мунагу 10-жылдан кийин убактылуу жанагы өкмөт таркап кетип, Роза Сахновадан башкасы, яны переходной президент. Анан техникалык өкмөт болду эле да, бир 3 ай, 3,5 айдай. Ошолор айтып, Муралиев менен тиги Үмөталиев айтып жүрөт да, ошондо абдан чоң жетишкендиктер болду эле дейт да. Сен кандай деп ойлойсуңар? Эми риторика булчу.
Ушу бизге азыркы өкмөт эмес, ошо техникалык өкмөт керек окшойт да. Ошондо министрлердин саны дагы почти жок да, бир 4-5 эле 6 министр болбосо калганын баары жоюлат эле да. Ушуну кандай дейсиңер ушундай нерсеге? Каныбек байке, рахмат. Эртең мененки Канакейдин берүүсү сиздин суроо менен башталат. Бүгүн да ошону уланттык. Сиз Кыргызстанда эң белгилүү граждандык активистсиз. Бизге баа бергениңизге да рахмат. Бир фактын айтсам, сиздин намысыңызга тиет да. Былтыр Казакстан чек араны жаап салбадыбы? Ошондо ВТОдо атайын ушундай алсыз экономиканын өлкөнү колдогон фонд бар да. Анан биз ВТОго арыз жазалы десек, Кыргыз өкмөтүндө ошо арыз жазган киши жок экен да. Анан эксперттер келип, жардам берип, анан ВТО инструментти колдонгондон кийин Казакстан ачты да. Карасаңыз, ВТОго арыз жазганда өкмөттүк киши жок экен. Анан кайдагы биз глобалдык экономиканы айтабыз. Азыр дүйнө блокчейн, криптовалюта, нанотехнология, биотехнология деген заманга кеткенде биз сессиянын жарымын кече тиги көпүрөнүн тешигин качан бүтөбүз, бул жолдун тешигин качан бүтөбүз деген азыр жыл сайын интернет экономика 10% өсүп атат. Мурун соода базар менен павильонда болчу, ал соода интернетте болуп атат. Ошол заманда биз 19-жылында проблемадан айыла элекпиз да. Байке айткан маселе туп-туура. Биздин ички дүң продукциянын өсүшүн карасаңыз, эң чоң өсүш секирик 11-жыл болгон да. Ошол Россиянын президент кезинде менимче 7-11% ушундай болгон. Эң чоң да бир өкүнүч ошондо болуш керек 1160 же 1200 киши башына ички дүң продукция. Ошондон бери өсө элекпиз. Инфляция канча өстү, баа өстү. Орто Азиядагы азыр ички дүң продукция боюнча эң төмөн Афганистан $900 болуш керек. 40 жыл согуш болуп аткан Афганистан, анан биз да. Бул кантип намысыңызга тийбейт. Эсир учурунда Усубали биринчи секретарь кезинде биз 9-чу, 10-чу, 11-чи орунда болчубуз. 15 республикада бюджети жасаганында ички дүң продукциясы боюнча өсүү темпи боюнча да. Биз азыр Прибалтикадан эч кандай артта калганбыз. Грузия, Армения, Молдовадан да артта калып, эми азыр эң арткы Тажикстандан артта калып калдык да. Ошол учурда өкмөттү мактап аткандарды мен түшүнө албайм да. 11-жылдагы ошол экономиканын өсүшү эмнеден көз каранды эле? Биринчиден элде бир чоң секирик болду. Ал учурда уурдап, коррупцияга кол салуу бул баягы ыйык нерселерге кол салганга тете болчу. Мүмкүн ошол учурда профессионал өкмөт келген. Анда баягы дагы бир жагы биз партия болуп кызматтарды бөлүшкөн эмеспиз. Анан Каныбек Мырзаканов аксакалдын айтканы, азыркы партияларда силер партиялык принциптен кичине артка кайтып, профессионалдык өкмөт тандабайсыңар деп атпайбы? Чын ошондой кылсак болот. Мына кийинки шайлоого 1,5 жыл калды. Кайсы гана партиядан болбосун, бир реформа кылатан 3 багыт тандап алалычы. Финанс экономика секторун, жок дегенде профтех училищелерди реформа кылбайлы, же болбосо туризм секторун. Мен ошого макул элем. Кайсы гана партиядан эмес, Кыргызстанда мыкты азаматтар бар, ошо окуганга окшогон алып келип реформа кылсын 1,5-2 жылда. Бирок ошого биздин партиялардын амбициясы башый алабы? Биз мамлекеттик өлкөнүн кызыкчылыгына партиянын кызыкчылыгын башый дер алабызбы? Кеп ошондо отурат да. Кубан мырза, айта турган ой пикириңиз барбы? 2010-жылдары жакшы өсүш болгон деген экен. 11-жыл. Эми 11-жылы ошол убакта негизи багы кырдаалга жараша ошондой ар бир секторго бир профессионалдар келген да. Анан бул жерде маселе мындай да, экономикада мен айтып атпайм, жана өкмөттүн таасири 20% депчи. Экономика өзү жана Каныбек Капашов айткандай циклдар менен жүрөт да. Бир өкмөткө келгенде бир спад цикл келип калат, кыйын. Бир өкмөткө тескерисинче эме келип калат. Эми адан эмес, негизги маселе мындай да турат да, жанагы Илон Маск деген Тесланы ойлоп тапкан киши ошо Гарвардда студенттерге кайрылып атып айтып атпайбы, айтып атат да, кыялдангыла жана кыялдангыла депчи. Ар бир өкмөттүн кыялы болуш керек да. Ошол кыял элге жугуш керек да. Биз ар бир нерсе биз балалык кезде кыялданган нерсебизге албетте жетебиз да. Ошондой өкмөттө мындай концепция болгондо, кыялы болгондо, аны элге жеткире көтөрүп бере алса, анда эл да колдойт, башка министерстволордо, секторлордо иштегендер дагы ошол идеяны билет да, биз кайда баратабыз, биздин кыялыбыз, мечтабыз эмне депчи. Анан ошол тараптан караганда 1 жылда мен
ушул өкмөттүн кыялын көрө албагойм да. Бул өкмөт эмнени жок, бул жерде дагы бир маселе бар да. Биз өкмөттү 1 жылдан ашык иштетпей атпайбызбы? Анан кайдагы кыял болот деген маселе да. Реформатор кыла турган өкмөт 1 айда билинет да. Духунан. Мына азыркы өкмөттөн айтыңызчы, кайсы министр реформатор? Айта албайсыз. Азыркы өкмөттүн башкы экономисти жок. Экономисттен бул идеолог болуш керек. Эртең кандай мыйзам, кандай токтом, мисалы үчүн уран боюнча бул өкмөттүн кемчилиги. 1 ай мурун элге түшүндүрүш керек болчу да. Өкмөттүн мейли экономиканы көтөрбөсүн, бир жаңылык күттүк да. Мисалы үчүн Кыргызстанда 40 шаар, 40 мэр бар. Азыр жаман менен жакшы ушунчалык аралашып калды, кимиси жакшы иштеп атат, кимиси жаман иштеп атат, билбейбиз. 10 критерий жылдын аягында 10 балдык система менен. Кызыл Кыянын акими 9 балл алды, Бөлөк шаарынын акими 5 балл алды. Ошол баалоо системасын ойлоп чыгарышкан жок да. Министрликте айткан жокмун. Жеп жөнөкөй эле да, мамлекетти башкарам деген ар бир инсан, мен ойлойм, Турдакын Усубаевдин 4 томдугун окуп чыгыш керек. Ошондо биз айткан кыялдын баары жазылуу. Ошондо Турдакын Усубаев Кыргызстандын экономикасынын эң негизги 5 багытын белгилейт да. Бул тоо кен, бул энергетика, бул өндүрүш, кайра иштетүү, айыл чарбасы, туризм. Бүгүн карасаңыз, бүгүн биздин экономиканын 70% Осмонбетовго байланыштуу. Тоо кендер ошого берип салганбыз, энергетиканы ошого берип салганбыз, өндүрүштү ошого берип салганбыз. Калган 12 министрлик келип болгон 30% биздин экономикада. Ушул туурабы? Туризмди алып келип, Манаят министринин астына департамент бuyaganda туризм ишканасы. Кайсысына туристтик ишкана барат, кайсысына туристтик ассоциация барат? Белгисиз, чаржайт. Ошон үчүн реформаторлук талант бул эми бул адамдын тубаса таланты болуш керек. Бул өкмөттүн үчүн булар жанга тынч позицияны ээлеп алды да. Реформатор душман күтөт. Реформатор жоо күтөт. Реформатор адамдарды кызматтан кетирет. Эң трагедиялуу реформатордун көбү көзөткөн дейин реформатор катары таанылат да. Александр II, же Столыпин, же Витте сыяктуу. Азыркы акыркы 30 жылда мен билген бир эле реформатор бул да Бендикудзе. Кака Бендикудзе. Ошондой мен билген кыргыз инсандары бар. Бирөкөө чет жакта жүрөт, бирөкөө Кыргызстанда жүрөт. Ошоло тартса болот. Ошого дагы булардын саясий эрки жетпей атпайбы? Биз бардык жанын колдоп берет элек. 2-3 жыл сынга мораторий жарыялат элек. Биз аларды аралашып элге барат элек. Биз бир да кызмат сурабай ошону кылат элек да. Реформаторлук программа жок болот атпайбы? Реформаторлук идея жок болот атпайбы? Реформа кыла турган деген адам жок болот атпайбы? Маселе кадрларда элеби? Эң чоң маселе чындыгында кадрларда болот да. Анткени себеби Неге биз ушундай бир жакшы кадрларды тартып же даярдай албай жатабызбы? Эми ал маселенин бардыгын, кадрдык маселелердин бардыгы каякта чечилип атат, кантип чечилип атат эл жакшы билет да, Каныбек Капашов да жакшы билет, туурабы? Бирок ошол саясий элитадагы бир консенсуска келип туруп, бир келгиле бир оңдоого барайык деп туруп, анан ошондой жакшы кадрларды тартса болот да, эми негизинен карагандачы. Анан мен да өткөндө келгенде айтып кеттим эле да, бизде ушул өкмөттөн тышкарыдагы бир аналитикалык борбор болуш керек да. Ошол өкмөт өзү түзүп, ошол аналитикалык борборго эми Кыргыздын эң мыкты деген эксперт специалисттерин ошол жерге чогултуп, жакшы акча төлөп контракт менен, бул госслужащийлер эмес, бизге өкмөткө жанагы программаларды, мыйзамдарды сунуш кылып жардам берип тура турган ошондой бир центр даярдаш керек да. Анткени себеби мындай да, мисалы Американын президенти да, ал жүргүзбөйт да саясаттычы, анын эмеси бар, совет экономических советников дегенчи. Ал жерде ошол Гарварддын, Елдин, там MIT ошолордун бардыгынын профессорлору иштешет да. Алар сабак да берет, анан ошол жерге келип иштешет. Булар мамлекеттин саясатын аныктаган кишилер, бул ошол илимдин каймактары да, мындайча айтканда. Бизде илимдин каймактары каякта, эми тетиги академия наукта эптеп жан багып атпайбы? Алар биздин турмушка таасир берген жок да. Демек биздин саясаттагы илимге негизделген саясат жүргүзүш керек да, өкмөт дагы анан бардыгычы. Министрлер
бир багытта мүмкүн специалист да, бирок анын чыгарган чечими эртең кандай болот, жакшы болобу, жаман болсо элге зыян, убакыт өтүп кетти. Туурабы? Бул убакыт эң чоң ресурс да, башка ресурс эмес, жок да. Байланышта угарманыңыз бар, саламатсызбы? Саламатсызбы? Угадабыз, өзүңүздү тааныштырып сурооңуз болсо берсеңиз болот. Кочкордон Ишенбек жана Канабек Капасович Акаевдин убагында эле келатат. Акаевдин убагында. Өзү Кочкордон аял алган. Анан эми негизи депутаттар бизди бузуп атпайбы? Кантип экономика кантип оңолсун? А дегенде депутаттар оңолуш керек. Кочкордун күйөө баласы Канабек Капасович жакшы киши. Мында Өмүрбек Чиркеевич Текебаев чыгарганда эмне пайда чыгат? Андан көрө экономиканы ойлош керек. Кадрларды ойлош керек. Каяктан, эмнеден калганда. Анан азыр кандай кадрларды коюп атат. Азыр жазылганын баары тең неграмотный. Даже президенттин астындагы стенд туура эмес. Ошонун баарын президентибиз Айланайын Сооронбай Шейшараевич. Каныбек Майналиев өзү Кочкордун Кулматовдун күйөө баласы. Кеминдик Майрам Акаева да профессор да бир убакта чыккан. Постоянно өзү жакшы киши. Ошо жакшы өзүнүн сөзүнө барса жакшы болот. Биздин Кыргызстаныбыз Айланайын Кыргызстаныбыз алга жүрсүн. Рахмат. Рахмат, байланышка чыккандыгыңыз үчүн ыраазычылык билдирели. 57-77-98 сандары түз байланыш үчүн кызмат кылууда. Кийинки угарманыбызды дароо кабыл алып койсок, саламатсызбы? Угатабыз, түз эфирдесиз. Алло, саламатсыздарбы? Канекей, саламатсыздарбы коноктор, өзүңүздөргө ийгилик каалайм. Бишкек шаарынан Алмабүй. Ар бирибиз ойлонушубуз керек. Кыргызстан канткенде алдыга жылат, канткенде оңолот. Анан ушунчалык азыр өйдө жактагы Каныбек мырза кечирип коюңуздар, өйдө жактагы депутаттарга кээде уялабыз ушулардычы. Ылдыйкы адамдын деңгээлинде түшүнүктөрү жок. Анткени жаңа түкүрүккө 5,5 миң сом салгандан кийин кантип ойлонууга болот? Элди ойлош керек, элдин кызыкчылыгын ойлош керек. Мына Кызыл Омполду эмне кылып атышат? Эми аякты ысычы кылып койду. Аякта түшүнүгү жок. Жаштар барып эртең да бирдемесин чукуп, ого тер ооруга кабыл тиги оорулуу болуп калышат. Эми ушул бир жогорку жактагылар элге пример болгондой болуш керек. Мына сиз кечирип коюңуз, акча менен келгендер кандай депутат болуп отурат? Мына эч кандай түшүнүгү жок. Мындай жөнөкөй адамдын деңгээлинде түшүнүгү жок. Анан биз канткенде өкмөттүн иши боюнча айта турган оюңуз барбы? Ошону айтып атпайм балтыным, канкей. Өкмөттүн иши деген бир мындай каната элдин эмесине тойбой татта, толбой. Ушу аябай өкүнүчтүү. Кантип Кыргызстан оңолот я? Биз ушу үмүтүбүз бар да. Мен өзүм 7 апрелге катыштым элем, ошол жакта каза болгон балдарды эстеп кетем, аябайчы. Байкуштарым-ай, ушул эмнеге ушулар ушундай каза болду? Ушулардын эмеси акталган жок да, такырчы. Канткенде Кыргызстан оңолот ай. Рахмат, байланышка чыккандыгыңыз үчүн ыраазычылык билдирели. Айта турган оюңуз барбы кандай? Эже мындай күйүп бышып сүйлөп атат, мен 100% кошулам. Мамлекетте оңосо боло тургандыгын Грузия көрсөттү, Армения көрсөттү, кече Украина көрсөттү. Мен эже менен 100% кошулам. Бирок ушул сөздү эмдиги жылы шайлоо күнү баары эстесе да, 1 күндүк, 2 күндүк сатылып кетпей, азыр шайлоо бул сатып алуу жана сатуу процессине айланып кетти да. Муну баарыбыз билебиз. Ана ошондо элибиз кээде депутатка бийлик 5 жыл берилет. Элге 1 күн берилет 5 жылда. Эл 1 күн жаңылса, анда биз 5 жыл бою жаңылабыз. Эл ошо 5 жылда 1 күн туура иш кылып койсо, Грузиядагыдай, Армениядагыдай, Украинадагыдай реформа болот. Жогоруда биз аймактардагы өкүлчүлүктөрдү баягы аймактык реформа боюнча сөзүңүздүн башында айтып өтпөдүңүзбү? Бул маселе кечээ өкмөттүн отчетун карап атканда дагы көтөрүлдү. Аймактагы губернаторлор тактап айтканда өкмөттүн облустардагы өкүлчүлүктөрү. Ушул аймактык реформа деп канчадан бери эле айтып келатабыз, бирок бүгүнкү күнгө чейин мына кечээ өкмөттүн отчетунда дагы бул тууралуу бир мындай эч нерсе айтылган деле жок да, дээрлик эмне иш жүрүп жаткандыгы тууралуучу. Ушул аймактык реформа өкмөттүн ишин бир жакшыртууга таасир береби? Мындай да, эмне үчүн Америкада мэрдин 4 эле функциясы бар. Губернатордун 16-18 функциясы бар. Президенттин 25 функциясы бар. 26-сына кийлигишкенде импичмент башталат. Бизде аким деле тышкы саясат боюнча интервью берет, карасаңыз. Жакында мен бүт айылдык кеңештерди кыдырдым өзүмдүн округумда.
биздин айылдык кеңештин функциясы Американын президентине бар экен, 25 функциясы бар экен. Ага укугу жетеби, акчасы жетеби? Себеби биздин район мамлекеттик бийлик райондон токтойт да. Анын айыл өкмөтүнө 7-8 функцияны делегировать эткенбиз. Военкоматтын, налоговойдун, соцфондтун, билим берүүнүн ал байкуш ал үчүн айлык албайт экен. Акимдин функциясы бул стат данный болуп атат экен. Губернатордуку, бир губернатор мага мынтип тамашалап айтты, экили функциябыз бар дейт, лента кезебиз, аны конок карабыз дейт да. Мына биз ушуну тактап аныктап алмайын, ушул хаваз боло берет. Эс учурунда бул уникалдуу түзүлгөн. Область, район, анан кийин ал убакта совхоз колхоз болчу да. Бирок биздин мамлекеттин өтө чакан экенин эске алып, 3 эле деңгээлде турса да, республикалык бир департамент, регионалдык башкаруу боюнча премьер-министрдин астында, анан аймак, анан айыл өкмөттөрү. Кээ бир айыл өкмөттөрүн кошуп койсок болот. Андан эч нерсе болбойт. Аймак дегенде областтар. Жок, район менен областтын ортосунда аймак болсо да, 2-3 районду бириктирип, себеби азыр райондук аким ошол статистикага айланып калды да. Реалдуу түрдө же бирөөнү кызматтан албайт, же кое албайт. Сунуш гана жазат да. Аларга чоңураак ишеним берип, ошол аймактын деңгээлиндеги бүт кадр саясатын ошого караша социалдык, экономикалык маселелер, укуктук маселелер, инвестиция маселесин берип, анан түстөн түз департаментке баш ийге турган болсок, биз көп экономикалык каражатты экономдоп калат элек да, башкарууну ийкемдүү кылат элек. Бирок анын идеалдуу моделин түзмөйүн, муну жок кылбашыбыз керек. СССР заманында модельди жок кылып алып, ансыз деле азыр президенттин указдары, кээ бир мыйзамдар, өкмөттүн токтомдору айыл өкмөттөрүнө жетпейт. Кээ бир жерде мындан көп жыл мурун болгон бир областта мыйзамдарга каршы келген буйруктар чыгарып койгон губернатор. Ошондой учурларда болгон да. Биз жана мен кече бир 5 коркунучту айттым. 6-чы коркунуч мамлекеттик институттардын өтө начар иштеши да. Азыр кылмыш иши козголуу боюнча биринчи орунда айыл өкмөттөрү турат. Байкуштардын бюджети 3 миллион, 5 миллион, себеби мыйзамды билишпейт. Тендер өткөндү билишпейт. Ал тургай өкмөткө жөндүү кат жазганды билбейт. Бирок ал биздин эл. Ошолорду айыл өкмөттөрүндө ноябрдан апрелге чейин иш токтойт. Бишкекке алып келип, тренинг кылып, бюджет эмне, мыйзам эмне үйрөтпөйлүбү, салык чогултуу деген эмне. Анан ошолорго класс берип, классына жараша айлык берели, мамлекеттик наам берели. Биз аларды мамлекеттик ишке аралаштырбайлыбы? Азыр борбордук бийлик могу Бишкек шаары менен Ош шаарында бар. Калган жерлерде акимияттар күчтүү болсо өзүнүн ишин өзү кылып атат, коррупционер болсо коррупцияга кылып атат. Кен чыккан жерлерде, кээ бир жерлерде бандиттер ээлеп алган, аны көрүп атпайсызбы? Ошон үчүн мамлекеттик институттарды сапаттуу жана мыйзамдуу иштетмейин биз конкуренцияга жөндөмдүү атаандаш өлкө боло албайбыз. Конкуренция бул товар гана эмес, бул сапаттуу башкаруу. Дагы бир маселе ошол өкмөттүн түзүмүн, структурасын өзгөртүп, бир чакан өкмөт түзүү боюнча мына депутаттар дагы дайыма сунуш берип келет, анан ана мына деп эле ушул канча бир күздөн бери эле созулуп келет атат. Ошо жаңы жылда деди эле, анан жаңы жыл келди, андан кийин деле дагы созулуп келет атат да. Зарылчылык барбы ушул өкмөттүн түзүмүн өзгөртүүгө бүгүнкү күндө Хан мырза? Мен мындай деп айтат элем да, жанагы дүйнөдө эң бай адамдардын арасында Америкада Уоррен Баффет деген турат да, Hathaway деген чоң холдинги бар да, корпорация. Анан алардын тегереткен акчасы 100 миллиардтан ашат да. Биздин Кыргызстандын ички дүң продукциясынын бир 10-15 эсе көп да. Эми ошол эмеден сурап атат да, Уоррен Баффеттен эмне үчүн сиздин офиске келгенде сизде отделдер жок дейт да. Жок да, отдел дегенчи мындай финансовый отдел, коммерческий отдел. Ал жерде бир 20 чактыдай киши бар, баланча. Ошол билет. Бул негизи мындай централизация, министерство, департаменттерге бөлүү, бул чындыгында өтө өкмөттүн ишин алсыздатып салат да. Мындай айткандачы, ошондуктан бул жерде кандайчы мындай чыгармачыл эме керек да. Ушу мамлекетти башкаруудачы ошол потенциалына карап, анан мисалы биздин өкмөттү, биздин мамлекетти бир 100 киши деле жөндөп башкарып коет да. Мындайча айтканда 100 жакшы профессионал болсо эмнени
каала турган болсо биз биринчи максат коюшубуз керек да. Анан ошо жанагы Уоррен Баффеттикиндей бир аял бар, биякта бир киши бар. Ал билет да бардыгынчы. Тие ылдый жактагы чоң корпорациялар бул маселени кантип чечти, кимге байланышты, алар билет да. Ал финансовый вопрос болобу, кандай вопрос болобу. Бирок эми мен айтат элем, албетте өкмөттүн компактуу кичине болгону жакшы. Анан сиз жанагы жергиликтүү бийликтер жөнүндө айтып кетип атпайбы? Азыр болсо маселе туруп атат мондай айыл өкмөттөрдү ирилештирүү боюнча. Ирилештир, анан айыл өкмөттөрдү дагы эл шайласын депчи. Чындыгында эле ошол айыл өкмөттү шайлоо бул депутаттардын соодасы болуп кетип атат да, айылдардачы. Мындай бир топ башкарып эле бирөөнү коюп, анан ушундай ортодо жана тендерлер, ошолордон акча жеп, ушундай эле маселе, анан иш козгоп эле айтса мамлекет өзү менен өзү эле күрөшкөндөй болуп атат да. Албетте бул жерде да чоң реформалар керек, буга дагы мындай илимий ыкма менен жазаш керек да ошону. Эмнеге ушундай кадамга, мындай кескин бир кадамдарга бара албай атабыз? Эмнеден коркуп атабыз? Мисалы түзүмдү өзгөртүүгө, чакан өкмөт түзүүгө, ошол эле аймактык реформаны мындай тез арада жүргүзүүгө? Анткен себеби муну Каныбек Капашевич деле айтпадыбы, азыркы өкмөт кандайдыр бир билбейм, коркуу сезим барбы өзгөрүүлөрдөн. Албетте ар бир өзгөрүү бул оор. Бул сен өзгөрүү менен көп кишиге жакпайсың да. Туурабы? Өзгөртпөй тура берсең баарына жагасың. Системанын ичиндегилерге. Аны ошондуктан бул жакка мындай коркпой турган мамиле жасаш керек да, өзгөрүүлөрдөн коркпой турган. Өзгөрүүлөрдөн коркпош үчүн ал өкмөт да билиш керек, биз каерден каяка баратабыз депчи. Кандай кошумчалык бар? Реформа кылам деген кишиге биринчи саясий колдоо керек. Саясий колдоо бар, 103 добуш деген бул чоң саясий колдоо да. Экинчи чоң саясий интеллект керек. Ошол реформаторлук чоң ишеним, бул фанатик болуш керек да. Үчүнчү чоң саясий эрк керек. Эрктин жоопкерчилигин көрүп атасыздар. Жана сиз айтып атпайсызбы, министрликтер боюнчачы. Өткөндө чек ара боюнча маселе болду. Ошого кийлигишкен 4-5 структура бар экен. Коопсуздук кеңеши, гениш штаб, 2 вице-премьер, чек ара комиссиясы боюнча өкмөттүн астында. Чечүүгө келгенде жок киши жоопкер бергендечи. Ошонун баарына чек араны кийлигиштирип кереги барбы? Кичинекей Кыргызстандын экономикасынын вице-премьерлеринин саны Россиядагыдай. Ошонун баарын кереги барбы? Бул бир жагынан, экинчи жагынан кээ бир областтарда, райондордо бири-бирин кайталай берет. Ошонун баарын кереги барбы бизге кичинекей экономика? Баягы чакан өлкөгө мындай чоң чыгымдын кереги жок. Андан көрө профессионалдарды тандап, айлыгын көбүрөөк кылып, азыраак киши менен көбүрөөк натыйжалуу башкаралы да. Башкаруу бал менен болсун. Ошо балга жараша класстык чини жогорулап, класстык чини жогорулаганына жараша айлык алсын да. Эмнеге ошондой нерсеге бара албай атабыз? Эмне тоскоолдук бар бизге? Мен ошол АПС катары сиздин суроону дайым өкмөткө берем. Өкмөт кат берсең тескери жооп берет, сөз менен берсең даярданып атабыз, күтүп атабыз деп отуран кайра өкмөт кетип калат, кайра кийинки шайлоо келип калат. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Угуп атабыз сизди. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык, угуп атабыз. Радиосу. Мен дагы ушу силердин берүүнү постоянно угамда, абдан жакшы темаларды алып жатасыздар, Сандра радиосуна чоң рахмат. Анан мына эки өкмөттүн иши тууралуу жанагы Каныбек мырза туура айтты. Алда туруктуу угарман. Бирдеки болсо эле ушу премьер-министрди садага чаба беришет. Анан могу эме депутаттар дагы кичине ойлонуп иш кылышып, эме кылса, мына эки жанагы Кызыл Амполдогу эме боюнча туура эле көтөрүп атышат. Себеби деген баягы Кажы Сайдын тагдыры эмне болду? Азыр Кажы Сайдын тагдырын карасаңар, жан киши жок аякта баягы союз учурунда болсо Москва поддержка кылып турчу эле, мен өзүм көрдүм муну. Анан ак түз эмне болду, ак түздүн тагдыры? Ошолорду ойлоп, мен куш эмне болду? Бүт эле ушу кен тармагын жаап эле коюш керек болуп калды. Пайдасы жок болгондон кийин эмне кереги бар? Жанагы тендер деп тендердин баарын эле тең бөлүшүп алып эле мына какап отурушат го. Тиги
министрлердин баары, премьердин баары. Эми ошонун баарын ошолордон төлөтүш керек. Элди карапайым элдин чөнтөгүнө кол салбай. Мына өзүм 1-группада инвалидмин. Менин пенсиям болсо 4800. Мен даже деген светтеге төлөй албай калам. Балдарыма жалдырайм. Алардын дагы иштери жок. Так что деген эме ойлонуп иш кылышсын. Рахмат көңүл бурган. Рахмат сизге байланышка чыккандыгыңыз үчүн. Эми уран кенин иштетүү боюнча дагы ушунча сөз болгондон кийин айта кетпесек болбойт окшойт. Бүгүнкү күндө өтө бир коомчулукта кызуу талкууланып аткан нерсе. Кечээ өкмөт айтты, баягы уран кенин казууга токтотулду, лицензиясы кайтарылып алынды депчи. Бирок коомчулукта кандай пикирлер, кайра эле ишенбөөчүлүк бар да. Өткөндө биз адистер менен ушул маселени талкуулаганда алар айтышканда, азыр өкмөттүн эми артка кете тургандагы, алдыга кете тургандагы жолу жок депчи. Бул маселенин эки жагдайы бар. Биринчиден, улуу ата мекендик согушта ар бир 7-чи октун коргошуну Кыргызстандан чыкты ак түстөн. Мен студент кезде ак түс жөнүндө макала жазып, ошол Германиянын Восток деген журналына чыккан. Ак түстүн ошол жаңы жер деген айылында пенсияга чыккан киши жок. Адамдар пенсияга жетпей кайчып болушат да. Биринчиден экономика өссүн дейбиз. Түпкү максат адамдын жашоосу, сапаты, ден соолугу, өмүр узун болсун дейбиз да. Анын баарынын экономика өсүүнүн эмне кереги бар, эгерде уран менен кайра талкалап атсак да. Кайсы элдер аралык журнал экенин билбейм. Мен бир кесип койдум эле. Дүйнөлүк бир журналга дүйнөдөгү эң радиациялык булганган шаарлар бар. Майлы сай 5-чи орунда экен. Майлы сай дүйнөлүк эң булган шаарлардын. Ошол радиациянын кесепети да. Биз ошондон тазаланбай атып, инвесторлор качып атса, анан бунун ашка жүк, башка жүк кылып уранды башыбыз күйүп алдык. Көрдүк го, Кумтөрдөн кыргыз эл байыган жок. 5-6 чиновник байып, жарымы качып жүрөт. Кыргыз эл байыган жок Кумтөрдөн. Эми ошо урандан байыт деп таптакыр ишенбейм. Биздин айыл чоң кеминде бизде ошол Кызыл Омполду тарап күн батат. Кызыл Омполго булут уюлгуп калса бизге күн жайыт. Ошо Кызыл Омпол менен биздин балалык өткөн. Эми ошол жакта радиация калса анда бизде дегеле адам жашабай калат. Биз жума күнү ошол кеминде көчмө кеңешме кылдык ата менен фракциясы. Ошол жака баралы дедик эле да, фракциябыз менен. Бир эки аксакал айтып калды, дайыма эле тиги дача суу музей ызы чуу болгон жакта жүрөсүңөр, муну барбай эле коесуз деп анан биздин Пайсаны Шыкмаматов айтты. Биз 100% бүгүн эмес, дегеле түбөлүк Кыргызстанда урандын казылышына каршыбыз. Уран бул атом, уран бул адамдын ден соолугун жей турган уу. Ысык көлгө анда кайсы турист келет? Кайсы 10 киши байыт экен, бирок 6 миллион ел жапа тартат андан. Мораторий киргизүү боюнча депутаттар жеңилге көтөрүп атышат. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Угуп атабыз сизди. Өзүңүз тааныштырып сурооңуз болсо берсеңиз болот. Мен өзүм тааныштырбай эле коеюн, мен Бишкек шаарынан да. Бул жерде сиз да жакшы туруп жүрүп атпайсызбы бул депутат мырзагачы? Мен мисалы өкмөт эмеде эмесмин, чет элдик инвесторлор менен 6 жыл иштештим. Ошонун ичинде өкмөттү кантип өнүктүрөбүз? Биринчиден, менин оюмча, парламентте отурган депутаттардын комитеттердин бөлүшүп алып туруп, бири-биринин кадрларын коргогонду токтотсок, анан өнүгөбүз. Бул биринчиси. Мисал катары эле кайсы бир комитеттин 11 депутаты 15-жылы бир республикага барып, ошол заң министр, экономика министри, бизнестин өкүлдөрү күтүп отурса 4 саат кечигип шопинг кылып, ошо шаардын коопсуздугуна кызыгып жүргөн. Арасында мактар да бар. Биринчиден, бул экинчиден. Үчүнчүдөн, ар бир ошо комитетте отурган ар бир министрликтин өзүнүн кадрларын коргоп атса, каякта өнүгөбүз биз? Депутаттар өздөрү мына кечээ эле көрбөдүкпү? Кайсынысына коргоп берип атса, баарына кайсына канааттанарлык берип атса, биз кантип өнүгөбүз? Айдар Жанаракаев айтты. Сотторду 99% жок кылыш керек деп, алмаштырыш керек. Өкмөттү 99 эмес 100% алмаштырыш керек. Жакшы кадр келиш үчүн депутаттар бирөөдөнбү, же экөөдөнбү, же жогорку жактан келген биемеге макул болбош керек. Жаңы жаштарды алып келиш керек деп ойлойм мен. Жаш кадрлар. Дагы бир мисал,
мындан кыскачараак айтсаңыз убактыбыз тар болуп кетти. 1,5 жыл мурун бир эмеге бардым, министерствого бардым. Өзү помощник, директордун помощниги. 21 жашта бала экен. Жаңы эле университет бүткөн. Ошол акча сурап аткандан кийин кантип өнүгөбүз? Мен оюнча биринчи жерде комитет министр депутаттардын өзүндө өздөрүнүн комитеттерин кадрларын коргош керек эч убакта. Рахмат. Депутаттардын жоопкерчилиги жөнүндө айтып атат. Биринчиден ошол министрликтерде биздин ата мекен фракциясынан кароо болчу шопурда болуп иштебейт. Анын баарын Атамбаев биз тапайбыз деп тазалап салган. Жана айткан негиздүү болуш керек. Бирок сиз да барып 11 депутат айтып аттарын айтпайсызбы? Азыр коррупция менен күрөшүүнүн бир гана жолу бул транспарентность, ачык айтышыбыз керек да. Анан ошол Жанар Акаев сыяктуу депутаттын сапатын биз чечпейбиз. Силер эл аныктайсыңар. Кандай депутат шайлайсыңар, ошого 5 жылкы жаңы доор ошондой болот да. Ошон үчүн эгерде өткөн шайлоодо биз кемчилик кетирсек, бул шайлоодо оңдошубуз керек да. Мен ойлойм, Кыргызстанда таланттуу азамат адамдар бар. Бизде нефть, газ жок болгон менен биз акыркы 30 жылда укмушта эркиндик бар. Ошо биздин аң сезимдеги эркиндик, жүрөктөгү эркиндик, эми экономикага дивиденд тап келе турган заман келди да. Болбосо бул эркиндик эмне кереги бар? Кыргыздын чет жактан окуп келген, өз колу менен, буту менен, маңдай тери менен бизнес кылган кыргыздын азамат жигиттери бар. Баягы эр эсептен жаңылса да, эл эсептен жаңылбайт дейт. Биз саясатчылар жаңылсак да, 2020-жылы кыргыз эли эсептен жаңылбаш керек. Ошол жанагы министрлерди, өкмөт мүчөлөрүн дайындап атканда жана фракциялар бөлүшүп алгандыгы тууралуу дайыма маселе көтөрүлүп келет да. Ошол системадан биз кайталабызбы? Мындан кайталбайбыз. Бул парламентаризм табияты болгон ошого критерийлер өзгөртөлү. Жана айыл өкмөтү жөнүндө Кубан айтып кетпеди. Айыл өкмөтүн эми эл шайласа, кээ бирде бөлөк улуттар жашаган айыл өкмөттөр бар, анда чек араларыбыз коркунучтуу болуп калат. Айыл өкмөттөрүн айылдык кеңештин депутаттары шайласын. Мэрди ошо шаардык кеңештин депутаттары. Ошол кандидатка болгон талапты күчөтөлү да. Дал ошол сыяктуу депутатка болгон талапты күчөтпөйлү. Өткөндө Темир Сариев Жаксыныш айтты. Дал ошол сыяктуу министрликке болгон талаптарды күчөтпөйлү. Эч бир жок дегенде 5 жыл зам министр болуп иштесин да, анан кийин министр болсун. Аз көрүп атпайбызбы? Эч жакты иштебей келип алып, же парламентте түзүк жооп бере албай, өзүнүн фракциясын уят кылган адамдар болуп атпайбы? Биз жанда бирок кеткенден кийин деле мисалы жоопкерчилик жок болуп атпайбы? Бизде канча өкмөт башчы кетти, аны ал ушундай баа берет, анда кийинке шайлабаш керек да ошону. Бөлөк жолу жок экен да. Кыргызстандын эң трагедиясы, бизде укмуштуу көп саясатчылар бар. Жана жол тоскон оончу айылдарды өзүн саясатчыбыз эсептейт да. Ар бир НПО, ар бир журналист, ар бир депутат, партиянын лидери, бирок бизде государственниктер жок. Биздин трагедия ошондо да. Биз баарын саясатка байлап турганбыз. Жанагындай критерийде ошол государственниктер, мамлекетчил инсандар министр болуп келсин, губернатор болуп келсин, анын критерийлери төмөндөй деп, жана коалиция көпчүлүк кол коюп алса, ошо критерийге жооп берген адамды гана кызматка коюп алат да. Бул ошо коалиция көпчүлүктү түптөй турган адамдарга байланыштуу негизинен. Жогоруда Орманыбыз айтып атпайбы, бул өкмөттү түп тамыры менен баарын алмаштырыш керек депчи. Кечээ Абылгазиев багы отчет берип жатып, 6 министр ишиндеги кемчиликтер үчүн 13 жетекчи, 13 аким кызматынан бошотулгандыгын билдирди да. Мындай нерсе баягы кадрларды алмаштыруу же болбосо өкмөттүн курамын алмаштыруу бир натыйжа береби? Эми буга чейин деле мындай ири көлөмдөгү деп коеюн, орун алмаштыруулар көп эле болуп келди да. Анан ар бир өкмөттүн, ошол ар бир акимдин, айыл өкмөттүн, ошо губернатордун, министрдин өзүнүн потенциалы болот да. Ал ошол потенциалына жараша иш алып барат да. Анан албетте канчалык потенциалы бийик кадрларды алып келе турган болсо, ошончолук ошол эле ошол кадр иштеген баягы уюм, министерство болобу, департаментпи эми ошонун эмеси көтөрүлөт да, ачыгын айтканда. Анан мен ойлойм, бул жерде баардыгы тамыры башка жакта жатат да. Жана Каны Капашев айткандай, 5 жылда бир шайлоо болот. Ошондо жакшы депутаттарды биз парламентке алып келсек, алар жакшы өкмөт түзгөнгө эме болот да, себепкер болот да. Жакшы өкмөт
элге жакшы турмуш алып берүүгө дагы себепкер болот да. Ошондуктан биз негизи эң биринчиси эл өзү өзгөрүш керек болуп атат да, маселечи. А эл өзгөрсө парламент өзгөрөт, парламент өзгөрсө өкмөт өзгөрөт, анан турмушубуз да өзгөрөт да. Мен ошо тамыры башка жакта жатат да ошодон. Дагы бир маселени айта кетпесек болбойт. Биздин уктуруубуздун соңунда кечээ маданият тармагы боюнча Садык Шернияз депутат жакшы маселени көтөрдү. Эми өкмөттүн отчетунда 6 сап маданият тармагы боюнча жазылгандыгы тууралуу бир 3 сабы Чыңгыз Айтматовдун аракети жөнүндө экен. Биз таап ойлосоңуз Садык Шернияздын кечээки 1000 ыйын түшүнсө болот. 133 бет отчет жазыптыр. Маданиятка бир бетте эмес, бир беттин 3/1 кетиптир. 3/1-ин жарымы Айтматовдун 90 жылдыгын өткөздүк дептир. Аны өкмөт өткөзгөн жок. Бүт кыргыз эл өткөздү. Аны чет өлкөлөр өткөздү. 40ка жакын мамлекетте болду. Анан ошондо эптеп эле отчеттон кутулушун жазып койгон бул жоопкерчиликсиз. Биз ошондон кийин чогулуп фракциябыз мындай деген бүтүмгө келдик. Эгерде быйыл өкмөт маданиятка болгон бюджеттик кошумчаны 50 миллионго көбөйтпөсө, эмдиги жылы маданият кызматкерлеринин айлыгын көбөйтпөсө, анда Атамекен фракциясы азыркы өкмөткө каршы жөн эле карапайым оппозиция эмес, биз радикалдуу оппозицияга кетебиз. Кечээ Садык Шернияздын сөзүн колдоп, биз маданият кызматкерлери менен жолуктук. Бул жөн эле трибунадагы ый болуп кала бербейт. Бул реалдуу ишке ашыш үчүн биз азыр конкреттүү программаларды даярдап беребиз. Мисалы үчүн Бишкекте 5 ордобуз бар, маданий. Филармония, Кыргыз драма театры, Орус драма театры, опера театры, цирк. Ашып кетсе ушуларда 3000 адам иштейт. Айлыгы 4000-6000 сом. Ошолордун айлыгын 20% көтөрүп койсо болот да. Туурабы? Кечеги Садык Шернияздын айтканын биз жерде калтырбайбыз. Аны фракциянын чечими катары жазып берип, өкмөт аны аткарбаса, биз анда күздөн баштап радикалдуу оппозицияга кетүүгө аракет кылабыз. Өлкөнүн өнүгүшү маданияттан канчалык көз каранды? 90% көз каранды. СССР курап атканда Лихачев чыгып Горбачевго айткан: "Сиз саясаттан баштап алдыңыз, сиз экономикадан баштап алдыңыз. СССР элинин маданияттан баштасаңыз жаңылбайсыз" деген. 90%. Себеби маданияттуу эл переворот кылбайт, маданияттуу эл коррупция кылбайт, маданияттуу эл маданияттуу өлкө курат. Себеби биз кыргыздын баары эле миллиардер бололу, кыргыздын баары эле президент бололу дебейбиз да. Калыс өлкөдө жашагыбыз келет да. А ошо калыстык маданияттын жүрөгү менен келет. Маданияттын руху менен келет. Маданияттагы адамдар улуттун символу да. Мисалы үчүн биздин сомдукта карачы, бир саясатчы жок. Эң туура. Ошол Чыңгыз Айтматов, ошол Бүйүсары Бешенова, Чокморов. Алардын учурунда ким министр болгонун унутуп койдук. Ким депутат болгонун унутуп койдук. Ким премьер-министр болгонун унутуп койдук. Бирок алар элдин жүрөгүндө калды да. Кечеги Садык Шернияздын айтканы бул туп-туура сөз, чыныгы сөз. Ошону биз эми программалык документке айландырабыз. Кубан мырза, жыйынтыктоочу сөзүңүз болсун кыскача. Жыйынтыктоочу негизи ушул мен каалайт элем, ушу өкмөт мен айтпай кеткен бир маселе бар да, ушул кооперацияны колдосо да. Анткени себеби бизде Кыргызстанда такыр эле ушу кооперацияга мамиле жок. Түшүнүктөр да кетти да. Экинчиден өкмөт ушу акча, кредит, акча саясатына көңүл бурса. Анткени себеби 3 критерий бар мамлекеттин экономикасын аныктаган. Бул канчалык деңгээлде мамлекетте кредиттер арзан, канчалык деңгээлде жумушсуздук жана инфляцияда. Анан ушул Кыргызстан бүгүнкү күндө Дүйнөлүк банктын рейтинги боюнча эң кымбат кредит берген мамлекеттердин 6-ордунда турат да. Бул өтө уят иш да. Дүйнөдө бардык мамлекеттерде бир 3-4%-тен кредит берип атса, биз Кыргызстанда азыр 30% менен элге кредит берип атканбыз. Бул менен биз эч качан биздин экономика конкуренттүүлүктү ала албайт да. Ошондуктан биз Казакстанды Евразестин арасында бардык жагынан утулабыз да. Рахмат. Ушун менен жаргылчактын талкуусун жыйынтыктайлы. Бүгүнкү уктуруубузда 2018-жылдагы Кыргыз өкмөтүнүн ишиндеги артыкчылыктар жана кемчиликтерди талкуулаганга аракет кылдык. Уктуруубузга Жогорку Кеңештин Атамекен фракциясынан депутат Каныбек Иманалиев жана экономист Кубан Чороев катышты. Сиздерге убактыңыздарды бөлүп келип бергендиңиздер үчүн терең ыраазычылык билдирем. Ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз.